машиналар. Алейкум салам. Кызыл кыятын чаман. Жакшы. Карасуу Сарпулам. Кудайым насип этип ошол Кара Суу жергесине да келдик. Ушул иш сапарыбыз менен мен бул жолу жалгыз келген жокмун. Ошол Жалал Абадтан, Баткенден, Кадамжайдан келген устаз, алима устазалар менен чогуу азыр ошол Кара Суудагы айымдар менен жолугуп, алар менен канткенде биздин жаш кыздарыбыз билим алат, өздөрүнүн укугун коргой алат, алдыга жылат. Албетте ислам дининде дагы биз аларга маселелерди айтып бермекчибиз. Ислам дининде аялдардын орду кандай, алар кандай болуш керек. Кыргызстандагы айымдардын орду ушул биз эмнеге жолук салындык деген бир маселелерди койгум келип атат да. Бирок диндин ичинде парыздар өтө көп. Ошонун бириси эмне экен бул? Жолук салынуу. Ушул жолук салынуу балагатка жеткен аялдарга эмне кылыш керек экен? Жолук салыныш керек, Siz kimni qancha so'z qilsangiz, sizni de o'shancha so'z. Siz birovni yomon ko'rsangiz, sizni de yomon. Siz birovni yaxshi ko'rsangiz, yaxshi ko'rasiz. Alloh uchun muomala qilsangiz, Alloh uchun yaxshi muomala kutaverasiz. O'shuning uchun doim o'zingiz bir ele Xudoga jamoldan yurmamiz. Doim yaxshi bo'lgan harakat qilaymiz. Doim jilmayib turgan harakat qilamiz. Кара Суудагы айымдарды мындай бир чоң окуу жайларга, өзгөчө кыз балдарын окутканга көпүрө түзүп, ошол жаш кыздарды көбүрөөк окусабы деген бир максат коюп атабыз да.